Алгачкы жолу волейбол боюнча турнирге катышып жаткан Айдай Жыргалбекова Нарын шаарындагы Абдыкадыр Сыдыков атындагы номер 9 орто мектебинин 11 класстын окуучусу. Ал өзү окуган орто мектептин курама командасы менен Нарын шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан уюштурулган турнирде күч сынашмакчы. Анын айтымында мындай саламалыктар өспүрүмдөр арасындагы ынтымакты бекемдөөгө чоң өбөлгө түзмөкчү. Biz bir-birimiz менен таанышып, bir-birimiz менен ойлогондо мындай мектептер арасында достук чыңдалып, bir-birибизди таанып баштайбыз. Мына ушу турнирге Нарын шаарынын аймагындагы орто мектептердин жогорку класстарынын окуучуларынан түзүлгөн 9 команда катышты. Анда алар А жана В тайпаларында бүйүр кызыткан оюн көргөзүштү. Ал эми турнирдин өзгөчөлүгү ар бир командада 2ден кыздар катышкандыгы болду. Қазір 4 еркек бала оқучу, анан 2 қызыбыз катышып атат да. Бул аябай эле чоң окуучуларга стимул деп ойлойм. Анткени окуучуларды мына кыздар арасында да, балдар арасында ынтымакка чыгып, кыздарды да кошуп, балдарды да кошуп оюн өрөт. Оюн Нарын шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан уюштурулуп, өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу жана болтурбоону көздөп, мектеп окуучуларынын ортосундагы ынтымакты бекемдөө болуп саналат. Мектептердин арасында, окуучулардын арасында көптөгөн иш-чараларды өткөрүп атабыз. Ошол иш-чаралардын бири бул акыркысы дагы эмес, жыл бою өткөрүп келебиз, дайым өткөрөбүз. Бул турнир спорт мелдеш волейбол боюнча ушул окуучулар арасында бул кылмыштуулукту болтурбоо, зордук зомбулукту алдын алуу. Оюндун жыйынтыгында жеңүүчү командалар кубок, медалдар жана кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланышты. Эсенбек Сталбек уулу, Адылет Алмазбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары.